келе жаткан Норуз менен куттуу болсун ырым дедим. Норуз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Норуз майрам бул майрам. Норуз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Норуз майрам бул майрам. Эртең толук тааныштырабыз. Ооздугу, басмайыл, көмөлдүрүк деп баарын тааныштыра кетебиз. Бияктан баарын айтып көргөзүп беребиз. Анан бешиктерди айта кетебиз, калпакты айта кетебиз. Мокта болгон нерселердин баарын балдарга жакындан тааныштырабыз. Биздер экологиялык жактан таза балдарды аллергия кылбайт. Анан ошондой эле көрсөтмөлүүлүк балдарга айтып бергенге караганда колуна кармаса батыраак кабыл алат да балдар. Ошондуктан мына биздин үй жаныбарлар бурчу бу жерде балдар алып, анан аралаштырып койсо, өздөрү келип бу жерге салып, үй жаныбарлар кайсы экенин айырмалап көрсөтүп бере алышат да. Балага туура тарбия берүү ал арада улуттук каада салттарды аздектөөгө маани берген тарбиячылар атайын көргөзмө уюштурушкан. Алгач иш-чара Бөбөктай Байел балдар бакчасынын жаңы уюштурулган 150 орундуу бөлүмүн ачуу менен башталды. Мында алар кылым карыткан кыргыз элинин колдонгон буюмдарын коюп, Норузга карата өздөрү жасап келген тамак аш көргөзмөсүн уюштурушту. Норуз майрам, ырыс майрам, бабалардан мурас майрам. Ак калпакчан кыргыз майрам, Норуз майрам бул майрам. 7 айылдык Бөбөктай Байел жана Аңөстөн айылындагы Гүлүп Алымбаева атындагы балдар бакчасынын тарбиячылары өз күчтөрүн сынашты. Сынак Норуз майрамына арналган кыргыз элинин улуттук каада салттарын көрсөтүп, чыгармалардан үзүндү аткарышып, монолог айтышты. Каза болгон эл атасы жуурт эгесине жерге бергени жаткан. Салтты бузган нарксыз жоо түндөп курчап, капилеттен кол салды. Душмандардын колуна түшкөн эки баланы майрык чаар кемпир өлтүрүп, кыргыздын тукумун жок кылаарда бугу эне балдарымдын ордуна эмизип бала кылып алайын деп сурап алат. Алас, 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 арбаледен калас, жаңы жыл келди, Норуз келди. Жер жаңырып чөп чыкты, желин жаңырып сүт чыкты. О жараткан, жакшылыгыңды аяба, дастарконубуз нанга толсун, кампабыз данга толсун. Карыларыбыз акылман болсун, энелерибиз мээрман болсун. Алас, 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 арбаледен калас, айдан аман, жылдан эсен бололу. Андан көрөк, муну жана Аушкага сатайын. Андан келген бир кап унга балдарымды багайын. Жок, жок. Жок, менің чыгарма ужет. Апа, кебай. Canım apa. Canım apa. Çetim taylaqтай болдуп, жетимсирет. Артыңда калган жалгызың келип, жалы уруп жаныңда отурат. Жалгызың сөз. Аяк. Апа кебай. Жалгызың бүгүндөн баштап. Ата бабасы тааныбаган бөлөк бирөөнү сатылганы, ага башы байланган жады. Апа ке. Мени бул азаптан кутказ. Бул жамандыкты көргөзбө, апа кебай. Сени бакыт көрөт деген тууганың сенин өлгөнүңө, сенин өлгөнүңө кайгырып канжы төктүргөн кезимде мени бөтөн бирөөгө сатып кетип, сайсөөгүмдү сыздатты, зарылантты. Мага дагы өлүм керексинти, апа кебай. Апа ки, мен коркуп жатам. Ким эмне
Апа кел. Апа, мен қорқып жатам. Мынча қараңғы. Апа кел. Мынча қараңғы. Мен қорқып жатам, апа кел. Апа кел. Апа. Бұл несі, апа кел. Апа. Ақырқы талым, апа. Сен қайдасың? Мені құтқаз. Апа! Жетөкөз районундағы 2 бала мектепке чейинки билим берүү уюмдары. Анын атын атай кетсек, Жетөкөз айылындагы Бөбөктай Байел мектепке чейинки билим берүү уюму жана Аңөстөн айылындагы Керимбекова Гүлүйпа атындагы мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын ортосунда ушу Нооруз майрамына карата таймаш өтүп жатат. Бул таймаш башылардан мурун 2 мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын көргөзмөлөрү өттү. Бул көргөзмөлөрдө алар өзлөрүнүн ошо окуу процессинде колдонгон өздөрүнүн колдору менен жасалган атайын көргөзмөлөрдү уюштуруп, ошолор менен жакташып тааныштырды. Азыркы учурда таймаш жүрүп жатат. Бардыгы алдыңкы бакчалардын бири деп айтып кетем. Анткени 2 бакчада тарбиячылар бир жакшы тажрыйбасы мол тарбиячылар иш алып барат. Күн менен түн теңелип, жаңы күндүн келишин ырастаган Нооруз майрамын белгилөөгө 2 балдар бакчасынын жааматы тең мыкты даярдык көрүшкөн. Салт сананы аздектөө, ананда ынтымакты бекемдөө башкы максат. Семетейдин күндүн баласына алмаштырганга, баланы кантип калганга үлгүрүштү. Күн баласына жулкунганда, каникей желкесине канжар шилтегенге үлгүрдү. О, залимдер! Барын өлтүрүп берейин! О, кайран күн! Ушул күндү көрмөк экенбиз да. О, залимдер! Наалатпасын силерди! Кудайым-ай! Караң күн башка түшкөндө. Ушундай күндү кечирет белек. Энеке бар. Баланы алаучу түрүм жок. Баламды бериңизчи. Кайрат кылып. Ач калган окшойт. Эл башына караң күн түшпөдү. Кабыланым манас өлбөй кал. Караң күн ай. Арстаным манас өлбөй кал. Кантип ушул күндү кечиребиз? Кантип ушинтип бизди таштап кетесиң? Энеке бай. Жетимимди жетелеп. Сизди алып букарга кантип барам? Андан көрө курман болуп кетпейинби? Энеке бай. О, Кудайым, энеке бай. Ушул күндү көрөт белек. Эне. Кайрат кылайын. Кабыландан калган туягым үчүн жашайын. О, өчпөс дүйнө. Береним манастын арбагы үчүн. Береним манастын көк асабасын. Бир күнү ушу жерге келип, желбиретермин, энеке бай. Кош элим, кош мекеним, кош табасым, кайрылып келгичекти аман болгун. Көзүңүздөр көрүп тургандай, айыл өкмөттүн жана стимгранттан каражаттар бөлүнүп кеңейтилген Нооруз майрамына карата биздин бала бакчада же 2 бала бакчада кут толгон Нооруз аттуу кароо сынак өткөрүлүп жатат. Кароо сынакта улуттук каада салты жана үрп адаттарды көрсөтүп жатабыз. Ошону менен бирге жалпы жумура журтубузга кирип келген Нооруз майрамы менен чын жүрөктөн куттуктап, элибизге тынчтык, тоокчулук, молчулук каалайбыз. Ачык сабактарды, көрсөтмө куралдарды жана ошондой эле тарбиячылардын кандай өнөрлөргө шыктар бар экенин бүгүн баамдап, баалап билели дегенбиз.
Биз бул кароо сынакты уюштурганыбыздын себеби ушул кароо сынак менен 2 айылдын, анын ичинде 2 бакчанын ортосундагы ынтымакты бекемдейли деген оюбуз бар болчу. Эй, биле кана-кана, жылы болсун кана-кана, Nooruz bayram sağamağa, ulanış tartula, ömür bir can tuğa, en güç belasızga, gömül göşattı, Nooruz bayramı, Nooruz sayram. Кароо сынакта облустук жана райондук билим берүү бөлүмдөрүнүн башчылары, педагогдор көз салып турушту. Алар аткарган ар бир көнүгүүгө өз бааларын беришти. Жети Өгүз району боюнча балдар бакчасында быйылкы жылдагы мындай самалыкты аталган 2 бакча уюштуруп, эми кезек менен өткөрүлмөй болду. Nooruz майрамынын тарыхы, аны белгиленген улуттардын өзгөчөлүктөрү бул күнү көпчүлүккө көргөзүлдү. Ананда концерттик программа уланып, жагымдуу маанай тартуулашты. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Жети Өгүз району.